YouTube'га кирип Кыргызстанда дин саясатташтыбы деп жазсаңар, могул видео чыгат. Бул жерде Кыргызстандагы диний акыбал жөнүндө дагы кеп болуп атат. Ортосунда турган бул Азаттыктын журналисти, сол жак чекесиндеги депутат, калган үчөө болсо дин иштери боюнча госкомиссиянын мурдакы директорлору. Булар Меккеге барып келген, ажы болуп келген, динди жакшы билген эксперттер катары бул жерде талкуу жүргүзүп атышат. Муну өзүңөр толугу менен YouTube'да ачып көрүп алсаңар болот, бирок мен силерге айтайын дегеним, булардын бир көз карашы. Булардын көз карашына ылайык, ислам эки тепкичтен турат экен. Биринчиси бытовой деңгээл экен. Ал деңгээлде жанагы оң колуң менен жуун, сол колуң менен жуун, оң бутуң менен кийир, сол бутуң менен кийир. Бул тамакты же, муну жебе. Мындай кийинсең болот, мындай кийинсең болбойт деген эле деңгээлде экен. Андан үйдү дагы ислам бар дейт да, жогорку деңгээлде. Биздики ошол ылдыйкы эле деңгээлде жүрөт деген ойду айтып атышат. Азыр ошого көңүл буруп көрсөк. Дегенде жашоо ошондой. Бүгүнкү күндөгү элдин жалпы түшүнүгүндө биз динге баягы суусап калып, ошол диний деңгээлдин төмөндүгү, жалпы элдин диний түшүнүгүнүн төмөндүгү болуп атат. Ушул боюнча бизге өлкө башы тапшырма берип, бүгүнкү күндө ошол жерлерде ошол диний аң сезимин көтөрүү, диний сабаттын көтөрүү боюнча чоң иштер жүрүп атат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө кечиресиз, бизде мына исламды мындай караганда кээниler жазып атат да. Есть бытовой ислам дейт, жөнөкөй. Анан жогорку ислам деген, высший ислам. Мына булардын айтымына караганда, биз жогоруда айтып өткөндөй, бытовой ислам бар экен, ылдыйкы деңгээлде. Анан жогорку ислам бар экен. Азыр ошого аныктама берет. Агайлар айткан агартуучулук ислам деген бизде болгон орто кылымдарда. Укмуштуу алымдар чыккан, ошол Фараби деп атабыз, Баласагын деп атабыз. Бүгүн биз ошол бытовой исламда эле кантип жашаш керек? Же болбосо мону жесе болбойбу? Кантип кийиниш керек? Телеканалдар аркылуу, радио аркылуу, соцсеттер аркылуу, сол бут менен басамы деп эле басып жүрөбүз. Бизде азыр ушул бытовой эле ислам экен, ылдыйкы деңгээлдеги. Оң бут менен басамбы же сол бут менен басамбы, эмнени жеш керек, эмнени жебеш керек деген эле деңгээлде экен деген ойду айтып атышат да. Булардын айтып атканына далил катары YouTube'га кирип карап көрөлүчү, бизде чын эле ислам кандай деңгээлде экен, эмне деген суроолорду элдер берет экен. YouTube'га кирип могул сөздү жазсаңар чыгат. Ичине кирип окубай эле коелук, бул жөнөкөй эле темасын эле окуп көрөлүчү. Шок. Аялдын көчүгүн өпсө болобу? 1 миллиондон ашык киши көрүптүр. Андан кийинкиси, аял сорсо болобу? Аял эринин мүчөсүн өпсө болобу? Аялдыкын жаласа болобу? Күйөөмдүкүн сорсо болобу? Күйөөсүнө аялы восточный бийлеп берсе болобу? Чубагажы төшөк маселеси жөнүндө. Күйөөм төшөктө кыйнайт. Аналдык кошулуу болобу? Төшөк маселеси суроо жооп. 2 миллионго жакын киши көрүптүр. Аялдын артына кошулса болобу? Аялынын сүтүн ичип алса эмне болот? Өтө маанилүү, зарыл, адам баласына керектүү суроолор экен. Киндиктен ылдый өпсө болобу? Мына биздин өлкөдөгү исламдын деңгээли, элдердин берген, кызыктырган, тынчтандырган суроолор дагы ушул. Ага болгон жоопторун дагы өзүңөр ачып алып окуп чыксаңар болот.
кандай жоопторду берип атканын. Ошондой эле Чубак ажынын дагы бир жообуна, суроо жообуна көңүл бура кетеличи. Келинчегим жатканда үстүмө чыгып алат, эч нерсе болбойбу. Салмагы көбүрөөк болуп басып өлтүрүп кое турган болсо өлүп каласың, болбойт, эчтеке болбойт. Суроосу дагы ушул, жообу дагы ушул. Эми бул биздин Кыргызстандагы исламдын, элдин, мусулмандардын деңгээли ушул эле экен, бытовой эле деңгээлде экен, андан үйдө көтөрүлө албайт экен десек, анда дүйнөлүк деңгээлде сүйлөп аткандарына көңүл буруп көрөлүчү. Дүйнө жүзүндө англис тили бул дүйнөлүк тил да. Анан ошол англис тилинде сүйлөп аткан аалымдарга көңүл буруп көрөлүчү. Аны мо YouTube'га кирип муну да англисче Satan farts деп жазсаңар, могулар чыгат. Жалаң бул аалым англисче ушундай ынтызарлык менен түшүндүрүп берип атат. Ислам динин, хадистерди, ошонун бирөөнө эле көңүл буруп көрөлүчү азыр. Анда мындай дейт. It is about getting the shaitan away from you. So, you're going to the toilet, Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'is. So, Allah protect me from these devils. You go in there with your left foot. The left foot you went in, you get a reward for that. The dua you said, shaitan will not see you. You're in the toilet. Ислам дининин максаты шайтандан алыс болуш керек экен. Ошондуктан туалетке кирип баратканда сол бут менен аттап кирип, белгилүү дуаны айтыш керек экен. Ошол дуаны айтсаң, анан шайтан көрбөй калат дейт. Сен туалеттин ичинде шайтан бар экен, ал көрбөй калат экен. Ал дуаны айтып кирген мусулман невидимка болуп калат экен, мындайча айтканда. Анан шайтан байкабай калат дейт. Бирок, эгерде сен ал дуаны айтпай кире турган болчу болсоң, Shaitan can't see you anymore. That's in a hadith, right? If you don't say the dua, what happens is the shaitan not only comes inside, but the hadith of Tirmidhi says he plays with your bowels. Эгер ал дуаны айтпай туруп, сол бутуң менен эмес, оң бутуң менен кирип алсаң, анда шайтанга сен көрүнүп калат экенсиң, мусулман. Анан ал мусулмандын анусу аркылуу кирип алып туруп, ичиндеги чагарды менен шайтан ойнойт экен. He plays with your bowels. So you're inside there, you're thinking you're going to be out there in 5 minutes. He's taking you 20 minutes and you're still not halfway there. Сен туалетке дуаны айтпай кирип алсаң, 5 мүнөттө эле чыгам деп ойлосоң, 5 эмес 20 мүнөт отурасың, бирок эч кандай жыйынтыкка келбейсиң дейт. Отура бересиң, анткени шайтан кирип кетти анус аркылуу. Анан ич агарыңда ойноп атат. You know why? Because shaitan is going, ooh, la la. Сен ылдый түртсөң, шайтан өзү түртөт дейт. Ошентип отура бересиң дейт. Ошондуктан жана дуаны айтып киришиң керек дейт. Мына бул биздин Кыргызстандын эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде англисче айтып аткан, аны интернетке жайгаштырып койгон бүт дүйнө жүзү көрсүн деп. Булардын деле деңгээли ушул. Каяктагы жогорку ислам. Эми биздин аалымдар бытовой деңгээлде экен, ал турмак дүйнөлүк деңгээлдеги аалымдар бытовой деңгээлде экен. Балким ислам дининин негиздөөчүсү болгон Мухаммед өзү бийик деңгээлде окуткандыр. Мухаммедтин окутуусуна көңүл буруп көрөлүчү азыр эми. Аны Сунан ан-Насаи китеби 41-ге кирсеңер, мындай дейт. Бу жерде мусулман эмес адам мусулманга суроо берип атат, сүйлөшүп отуруп. Твой спутник, имеется в виду пророк, даже учит тебя, как ходить в туалет? Мусулман эмес адам мусулманга суроо берип атат. Ой, сенин пайгамбарың жада калса туалетке барганды дагы үйрөтөбү, кандай киш керек экен деп. Анда мусулман жооп берип атат. Он сказал: "Да, он запретил нам поворачиваться лицом к кибле,
когда мы испражняемся или очищаемся неправильными руками, или используем менее 3 камней. Анда мусулман жооп берет, ооба, пайгамбарыбыз үйрөтөт. Туалетке киргенде кыбла жакта карап отурбашыбыз керек. Анан бошонуп атканда улуу саара кылып. Бүткөндөн кийин Мухаммед айткан кол менен арчыш керек экен. Оң же сол. Туура кол менен арчыш керек экен. Анан арчыганда 3 таш менен арчыш керек экен. 2 же 4 эмес, санап туруп жакшылап ошол 3 болуш керек экен. Ошол 3 таш менен гана арчы деп бизди үйрөтөт деп айтып берип атат. Кийинки хадис. Пророк хотел испражняться, дейт. Пайгамбар саллаллаху вассалам улуу саара кылган калыптыр. Отурган атат, дейт. И он велел мне принести ему 3 камня. Анан ал Мухаммед 3 таш алып кел дептир бирөөнө. Анткени өзү үйрөткөн да, 3 жолу арчыш керек 3 таш менен деп. Я нашел 2 камня и стал искать 3-й, дейт. Мен болгон 2 эле таштап, анан 3-үчүсүн издей баштадым. Но не нашел ни одного. Анан такыр таппай койдум, дейт. 3-үчү таш жок. А Мухаммед өзү үйрөткөн да 3 таш менен арчыш керек деп. 2 эле табылыптыр дагы проблема болуп, эми 3-үчүсү табылбай атыптыр. Поэтому я подобрал кусок навоза и принес его к пророку. Анан таппаганда мен гөңдөн алып келип бердим, дейт. Он взял 2 камня и 3 навоза и сказал, это рикс. Анан Мухаммед 2 ташты алыптыр дагы, анан 3-үчүсү жок болгондуктан ага гөң алып келип берсе, гөңдөн 3-тү сындырып алып анан кетти, дейт. Тияка барып отурганы. Кийинки хадисти окуп көрөлүк. Когда вы очищаете себя, используйте нечетное число, деп айтыптыр. Посланник Аллаха сказал, дейт. Силер улуу даратып жатканда так сандагы таштар менен арчыгыла дептир. 3. Эч ката 2 болбош керек, 4 болбош керек. Ушу 3-тү санап туруп жаңылып калбай анан арчышыңар керек. Анан сөзсүз Мухаммед айткан колуңар менен арчышыңар керек. Кайсы колуң менен айтса, ошо менен арчы деп, ошо менен арчыш керек экен. Мындан кийинки хадиске дагы көңүл буруп көрөлүчү. Анда мындай дейт. Бул Сахих аль-Бухари 260 деген китеп. Пророк принял омовение джанабы, сексуальные отношения или полюции, дейт. Пайгамбардын жуунганы жөнүндө айтып берип атат. Ал жыныстык катнаштан кийин же полюциядан кийин, дейт. Полюция деп эркек киши уктап калганда уругу чыгып калса, ошону полюция дейт. Саягы Мухаммед уктап калганда полюция болуп кетсе керек, уругу түшүп чыгып. Анан ошондо кандай кылгандыгы жөнүндө жеринде баяндап берип атат. Сначала он очистил свои интимные места рукой, дейт. Баягы полюция болгондон кийин, уругу чыгып калгандан кийин, саллаллаху вассалам колу менен жыныс мүчөсүн сүрттү, дейт. А затем потер ее, эту руку, о стену, землю и вымыл ее, дейт. Андан кийин жанагы жыныс мүчөсүн полюция болгон колу менен сүртүп, анан ал колун алып туруп дуалга шыбады, дейт. Андан кийин жерге шыбады, дейт, баягы полюция болгон колун. Андан кийин жуунду, дейт. А затем он совершил такое омовение для молитвы, а после омовения омыл и ноги. Андан дарат алып, анан бутундагы ошо жууду, дейт. Мухаммед полюция болуп, анан колунан менен кармап, аны сүртүп, анан аны дуалга шыбап, анан жерге шыбап атканды бер жактагы Маймуна муну жазган, карап отуруптур. Анан аны буженге бакырайтып, кылымдан бери сактап келип, эми бакырайтып интернетке мынтип жайгаштырып коюп турат. Адам баласына эң керектүү, аябагандай насаат,
акыл үлгү боло турган сыяктуу кылып. Кайрадан жана азаттыкта болгон талкууга келсек, мына бул жерде диний эксперттер турат жалаң. Дин комиссиясынын мурдагы директорлору, динден кабары бар, Меккеге барып ажы болуп келгендер, дин айтымына караганда бытовой ислам бар экен, анан жогорку ислам бар экен булардын түшүнүгүндө. А бирок биз карап көрдүк го, бул жерде биздин эле Кыргызстандын аалымдары эмес, дүйнөлүк аалымдар эле эмес, исламды негиздөөчү болгон Мухаммедтин окутканы эмес, кылганы, полиция болгондон кийин кол менен сүртүп, аны дубалга шыбап, анан жерге шыбаганын баарысын тең окуп көрбөдүкпү? Анан исламдын болгон деңгээли ушул. Каяктагы булар айтып аткан жогорку ислам? Ошол жогорку исламды көргөзгүлөчү. Мен буга чейин номер 2 деген сабакта көргөзүп бердим эле. Кантип Куранды ачыш керек, интернеттен тафсирлерди кантип окуш керек, хадистерди кантип ачып окуса болот деп, ошонун баарысын ачып туруп карап окуп көргүлөчү. Каякта жогорку ислам бар? Исламдын болгон деңгээли ушул, бытовойдон өйдө көтөрүлбөйт. Салыштыруу иретинде айтсак, Библияда боорукер бол деп үйрөтөт. Кечиримдүүлүктү үйрөтөт. Bir күндө bir эмес 70 жолу сени капа кылса дагы баары бир кечире бергиниң дейт. Өзүңө кандай мамиле кылганды кааласаң, бирөөгө да ошондой мамиле жаза дейт. Баардык адамдарды улутуна, динине, рассасына карабай, баардыгын өзүңдү кандай сүйсөң, ошондой көрүп сүй дейт. Bir аял алып, ошо менен өмүр бою верный болуп жаша деп үйрөтөт. Киши өлтүрбө дейт. Өч алба дейт. Ал эми Куранда мындай окутуунун бирөө да жок. Тескерисинче көп аял ал дейт. Капырларды өлтүр дейт. Капырлар эле эмес, мусулмандарды да өлтүр дейт. Эгерде алар башка динге өтүп кетсе, өлтүрүп таштагыла дейт. Аны мен буга чейинки видеолордо айтып көргөзүп бердим эле. Кайсыл хадисте, кай жерде кандай жазылгандан бери. Өч ал дейт. Капыр эмес, ал мусулмандар бири-биринин ичинде ким канчалык деңгээлде жамандык кылса, ошончолук деңгээлде сен дагы өч алышың керек дейт, жамандык кылып. Куранда мындан башка окутуу жок. Каяктагы бийик, жогору деңгээлдеги ислам? Окуп айтып бергилечи, кай жерде бар ошондой жогорку деңгээлдеги окутуу? Исламдын болгон деңгээли окутуусу дагы ушул. Аны кыргызчасын да ачып көрсөңөр болот. Орусчасын да ачып көргүлө, англисчесин да ачып көргүлөчү. Суроолору дагы ушул, жообу да эле ушул. Аялдын көчүгүн өпсө болобу? Анан сүтүн ичсе болобу? Арткы аврасынан кылса болобу? Же болбойбу? Туалетке киргенде кайсыл дуаны айтып кириш керек? Оң бутуң мененби же сол бутуң мененби? Эми аалымдар мындай кой, Мухаммед эмнени үйрөткөн десең, ал ошол. Кыбланы карап отурба, мен айткан колуң менен арчын, анан санап туруп жаңылбай 3 таш менен арчы. Таш жетпей калса, 3-өө жетпей 2 эле болуп калсаң да көң менен арчы. Мына исламдын деңгээли, анан чыныгы жүзү.